Assalamu alaikum. Kırgızstandық bekendештерим, туғандарым. Мына biz hazır Özgön менен Жалабаттын ортосундағы мына адырларынын үстүндөбүз. Жолдун боюнда. Мына карасаңыздар, туғандар, мына кандай чоң мейкиндик жатат да. Кандай чоң аянт. Мына ушул аянттын бардыгына баг отургуш керек. Мына ушул талалардын бардыгын баг кылышыбыз керек да биз. Ал үчүн эмне кылыш керек? Ал үчүн бизге адис керек. Мына азыр Кыргызстан боюнча азыр агрономия өлүп калды. Жок агрономия. Мына айыл чарбага берген 2 миллиард айлыкты ошо агроном окутканы жумшаганыбызда 30 жылдан бери азыр биз эң өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуп калдык эле. Кадр жок. Мына ушул гидромелиорацияны түшүнгөн гидроинженерлер жок. Мына ошон үчүн жерлер какырап суу чыкпай жатат. Мына биздин мамлекет башчыларынан суранат элем, ушул 60 жогорку окуу жайды 20 жыл жалаң ушул бизге керектүү адистерди гана окутса. Жетиштүү адистерди токтотуп туруш керек. Экономист, юрист, дагы бир адистиктер алар жетиштүү болду да. Эми биздин балдарды окутса, жалаң агрономияга, ошо гидроинженерияга, анан гидроэнергетикага ушуга окутушубуз керек болду. Мына почвоведение, мына ушул жердин асылдуулугун көтөрө турган күчтүү адистер керек. Мына ушуга окутушубуз керек. Мына балдарыбызды карагыла. Ушулардын бардыгына ушул Кыргызстан боюнча ушул 3 миллиард дарак отургузуп алсак, тугандар, анан кийин эч бейкапар бардыгыбыз кыйналбай жашап калат элек да. Саясат дагы оңдолот эле, жолдор дагы оңдолот эле, бардык өзүнүн калыбына келет эле да. Тугандар, азыр бизде эч нерсе өндүрбөсөк, эч нерсе жасап чыкпасак, кечке эле кыйкырып эле өнүгүш керек эле деп кыйкырып атабыз. Эмне менен өнүгөбүз? Кана биздин стратегический план? Кана биздин ушинтип өнүгүп кете турган биздин жолубуз кайсы? Ушул мен сунуштап аткан жолду карманайлы. Баг отургузуу идеяны колдогула. Бул ачыктан ачык, бул эң таза, эң прибыльный, киреселүү. Анан бул дүйнө акыретте бизге эң көп жардам бере турган амал ушул баг отургузуу. Ушуну колдогула бардыңыздар. Байсынбы, кедейсинби, мына ушул балкыган, чалкыган кыргыздын жерине сага карайбы, өкмөткө карайбы, кимге караса дагы ушул жерлердин бардыгы бак болуш керек. Качаңгыча жүрөбүз. Мына столбалар турат, астында электроэнергия бар, ошол жерге насосту кой, ылдыйдан сууну тарттыр, бакты кыл, бар жокту гүлдөт, жайнат. Өзүң же ашканын сат. Ушундай кылып жашашыбыз керек. Анан кетишке эле ушул катжынып эле, бири-бирибизге ат коюп эле, бири-бирибизди абзывайт этип, бири-бирибизге негатив жазып эле кетишке эле, бири-бирибизди ушундай түшүнбөй, ичкүйдүлүк кылып, карасанатайлык кылып отура берсек, биз эмне кандай жоголуп кетүү жолунда кете атабызбы? Жоголобузбу биз эмне? Ошол жолдо барайтабызбы? Мына көргүлө. Кандай сонун, кандай керемет жерлер. Ушулардын бардыгы бак боло турган болсо, бул ырыскы бак деген бул Кыргызстандын келечеги, Кыргызстанды бирден бир көтөрө турган бир эң таза жол. Бул жаратылыш. Алла субханала таала бизге өнүгүү жолун берип койгон Кыргызга. Биз деген машиностроение, кораблестроение, космос эмес биздин стихия. Биздин стихия ушул жерлердин бардыгын бак кылып туруп, мына ушул жерде бактылуу болуп жашаш. Кыргызга Алла таала бакытты берген. Башка бир бизге ушундай баалуулуктарды киргизип, 5 жети, 3 этаж особняк, дагы бирдеме, айнанайын, туугандарым, 2040 жылы ученыйлар айтып атат да, өтө чоң кургакчылык келет экен мына Кыргызстанга, Өзбекстанга, Тажикстанга, Казакстанга. Тугандар, мына ушул кургакчылыктан өзүбүздү сактап калышыбыз керек. Мына ушул кургакчылыктан сактап калыш үчүн бизге 3 миллиард дарак керек. Бул бир гана Кыргызга керек эмес, бул Өзбекке керек,
тажикке керек, бул деген казакка, түркмөнгө керек бул. Бизден ушул адырлардан, бизден ушул тоолордон ушул мөңгүлөр эрип, ошолорда суу ичип атат. Ушактан барат суунун бардыгы. Ошон үчүн биздин президентибиз форум уюштуруш керек. Мөңгүлөрдү сактап калайлы. 2040 жылга чейин 3 миллиард дарак отургузайлы деген планды коюп туруп, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, Түркменистандын президенттерине жолугуп ошолордон каражат бөлдүрүп келиш керек. Каражат бөлдүрүп келип туруп, мына Кыргызстан боюнча эң эле аз дегенде бир 50 питомник коюш керек. 50 питомник коюп туруп, мына Кыргызстан боюнча ошол жерден тындырбай көчөт чыгарып туруп, мына ушул жерлердин бардыгына бизге алигинде бир азот завод салам деп атат. Азот завод селитра чыгара турган заводдун бизге кереги жок. Ал биздин жерлерди булгайт. Анан көрөктө ошого капельный шланга чыгара турган, капельный тамчылатып сугарууга чыгара турган завод салыш керек. Мына ушул көрүп турган жерлердин бардыгын капельный сугаруу кылып туруп, ушул жерге бардыгына жыйыш кылып туруп, бадам менен мисте жаңгакты отургузуп салыш керек. Мына ошондо туугандар суу мөңгүнүн эриси токтойт дагы, суулар көбөйөт. Суулар көбөйгөндөн кийин не болот? Сугат маселеси, суу ичүү маселеси токтойт. Экология жакшырат. Мына бул дүйнө жүзүндөгү баягы чоң выбростарды атмосферага жасап аткан мамлекеттер менен барып туруп, макулдашып туруп, мына бир көчөттүн баасы ушунча $, капельныйсы мынанча $, onu егиши тигинче $, мынанча $. Мына ар бир көчөткө 20 евродан бергиле. Биз ушундай кылып туруп, силердин мамлекетиңердин атынан ушул вредный выбростарыңардын эмесин жабыш үчүн биз чоң бир эме ачайлы деш керек. Ошондо бак ачайлы, силердин германский бак, французский бак, дагы бир мамлекеттин багын ачып туруп, олордон дагы акча алып келиш керек. Каражат алып келип туруп, ушул Кыргызстанды биз бардыгын бак кылышыбыз керек да. Аларга дагы жакшы, бизге дагы жакшы. Өзбектөр дагы суу ичип турат, казактарга да суу жетет, тажикке жетет, түркмөнгө жетет суулар. Бардыгына жакшы болот. Орто Азия мамлекети, мына Иранда азыр кургакчылык келип 30% суусун жоготуп койду. Иран жок деп атат. Мына Иран суу жок деп атат. Туугандар, биз дагы ошондой болуп калбашыбыз керек, туугандар. Ошон үчүн ушул азыртан аракет кылып туруп, ушулардын бардыгына баг отургузуш керек. Баг отургузбасак болбойт. Биз деген туугандарым, бул азыр укпай атасыңар, кийин угайын десеңер дагы кеч болуп калат. Туугандар, азыртан аракет кылгыла. Мына 100 сом тапсак, ошонун 70 сомуна баг отургузайлы. Мына ушул бардык соц тармактарда, бардык жерде англисче, французча, кытайча, түркчө бардыгын ошондой билимдүү балдар статьяларды жазгыла. В 2040 году будет засуха. Вот эту засуху, чтобы пережить, Средняя Азия должна посадить именно в Кыргызстан более 3 миллиардов деревьев. Деп туруп ушинтип статья жазгыла. Мына ушундай иштерди аткаргандан кийин, анан кийин бизге мына Кыргызстанда и Орто Азияда бейпилчилик келет, тынчтык болот. Мына ушуну айтып түшүндүрө албай атам да силерге. Бул деген бакты отургузуп, онун мөмөсүн жеген бир бөлөк. А бул болсо өмүрбат керектүү нерсе экенин түшүнгөн дагы бир иш да. Бардыгыңыздарды баг отургузууга чакырамын, туугандар. Өзүбүз көтөрбөсөк башка эч ким көтөрбөйт. Ошон үчүн 7 миллион киши тыным жок ушул мен айтканды айта турган болсок, мына ошондо анан өнүгүү жолуна түшөбүз. Бардыгыңыздарды баг отургузуу идеяны колдогонду чакырамын. Бардыгыңыздарга ушул видео аманат, туугандар. Бөлүшүп койгула, бөлүшкүлө. Канча адам болсо бардыгы менен бөлүшүп коюңуздар. Ассаламу алейкум.